Өттө таш пайда болуп калган болсо алдырбаңыз. Анын ордуна сиз өттү сактап калганга аракет кылышыңыз керек болот. Өттө таш пайда болуп калган учурда ташты алдырып таштай турган хирургиялык жолдо башка дагы көптөгөн дарылай турган жолдор бар. Ошолордун баардыгы менен изденип көрүү керек болот. Алардын биринчиси бул консервативдик жол менен өттөгү ташты эритсе болот. Экинчиси ультразвук менен өттөгү ташты майдаласа болот. Үчүнчүсү өттөгү ташты дагы көбөйтпөй же чоңойтпой сактап кала тургандай кылып туруп сиз жашоо образыңызды, тамактанууңузду өзгөртүшүңүз керек болот. Эгерде сиз өтүңүздө таш болуп кала турган болсо, ушундай ыкмаларды колдонуу менен өтүңүздү сактап калышыңыз керек. Себеби өт деген бул биздин денеге өтө керек орган. Өт суюктугу жетиштүү деңгээлде бөлүнүп чыкканда гана сиздин денеңизге керектүү азыктардын баардыгы, витаминдердин баардыгы сиңип турат. Ал эми алдырып таштай турган болсоңуз, көптөгөн оорулар пайда болот. Сиз өзүңүздүн ден соолугуңузду өтүңүздөгү кичинекей таштын чечип коюшуна жол бербеңиз. Сиз ал нерсени жеңип өтүп, башка жолдор менен өтүңүздү сактап калышыңыз керек. Эгерде бул тууралуу дагы суроолор боло турган болсо, комментарийга жазсаңыз болот же кийинки темаларды күтсөңүздөр, биз дагы кененирээк айтып беребиз.